Урматтуу студенттер, бүгүнкү темабыздын аты форматто. Бул Microsoft Excel аттуу чоң теманын бир кичинекей бөлүгү. Сиздерден суранат элем жакшыраак көңүл буруп ушул теманы окугула. Себеп дегенде Excel'дин үстүндө иштегенде эң биринчи иретте силер эмне берилиштердин үстүндө иштейсиңер. Ал эми берилиштердин үстүндө кандай өзгөртүүлөрдү кыла алабыз, башкача айтканда форматтарды колдоно алабыз, бүгүнкү темадан карап чыгабыз. Кичинекей темаларыбыз бул уячаларды форматтоо, саптардын жана мамычалардын өлчөмдөрүн өзгөртүү жана автоформатты колдонуу. Башкача айтканда автоматтык форматтоо деген бир жардамчы бөлүгүбүз бар Excel'де, ошону карап чыгабыз. Дегенде жумушту баштаардын алдында Microsoft Excel'de иштетели. Иштетүү үчүн билесиңер Start, All Programs, Microsoft Office, менин учурумда 2013, силерде 2010 болушу мүмкүн, 2007 болушу мүмкүн, 2003 болушу мүмкүн. Жана бул жерден Excel'ди тандаймын. Төмөнкүдө көрүнүшкө ээ болот. Бул жерден бош китепти тандасак, бизге төмөнкүдө көрүнүштү алып келет. Ал эми дагы батыраак жолду агайыңар мисалы үчүн төмөнкүдөй колдонот. Стартты басканда ылдый жакты карап көрсөң Search Programs and Files дейт. Программаларды жана файлдарды издөө бөлүгү. Мен бул жерде Excel'дин иштетилүүчү, башкача айтканда аткарылуучу файлын жазамын. Excel дегенде мага операциондук система мен жазган текстке барабар болгон файлдардын тизмесин чыгарып берет. Жана аны категорияларга бөлүп койду. Байкап көрсөңөр, Programs, Documents, Files деп 3 категорияга бөлүп, мен жазган текстке барабар болгон аттарды чыгарып берди. Окшош болгон аттарды чыгарып берди. Албетте биз эмнени тандайбыз? Programs бөлүгүндөгү Excel'де тандайбыз. Клавиатуранын Enter деген баскычын бассаңар болот. Баягы эле бизге таанымал болгон көрүнүш. Excel'дин биринчи чакыруу баракчасы чыкты. Бул жерден биз бош китепти тандайбыз. Тандаганыбызда төмөнкүдө көрүнүшкө ээ. Мына ушул бөлүктү мен иштетилүүчү аймак деп, иштөө аймагы деп атаймын. Иштөө аймагы дегенде, демек биз берилиштерди ушул иштөө аймагында жазып жана иштете алабыз. Билесиңер, буга чейинки сабактарда Excel бул мамычалар, иштөө аймагы, башка кечиресиңер, иштөө аймагы бул мамычалар менен жолчолордун кесилишкен чекитиндеги пайда болгон уячалардан турат. Ал эми уячалардын санын силер төмөнкү жерден көрсөңөр болот. Мен бул жерге келип басканда байкасаңар, бизде 1.048.576 эмне row деген сөздөн алынып атат. Сап бар экен. Жана бул бөлүктү чоңойтуп туруп дагы бир жолу басып көрөйүн. Жана 16.384 C деп атат. C деген бул columns деген сөздүн биринчи тамгасы. 16.384 мамыча бар экен. Эми калькуляторду ачып көбөйтүп көрсөңөр, төмөн ушунча саптын санын мамычага жыйынтыгында уячалардын саны чыгат. Ал эми ар бир уячанын ичинде силер эмне иш аракет жүргүзө аласыңар? Аны кандай форматка ээ, кечиресиңер, ар бир уяча кандай форматка ээ болот, ошону бул сабакта карап көрөбүз. Мисал катары мен буга чейин силерге даярдап койгон кичинекей бир файлым бар, ошону ачып көрсөм. Билесиңер, бул баягы маселелер тактасы деп атайбыз. Маселелер тактасынан мен керектүү болгон файлымы тандадым, бассам ачылды. Ачылган жерде төмөнкүдөй тизме турат жана мисал катары мен тандаган бул форматтардын категориясы. Ал эми оң жагында болсо тандалган форматта бизге кандай чагылдырылат, кандай сүрөттөлөт, ошону көрсөк болот. Текстти жазсак, мисал аттуу текстти жаздым. Эмне болду? Эң башында default деген сөз бар англис тилинде. Унчукпоо абалы деп биз аны которуп атабыз.
Орусча айтканда по умолчанию баштапкы абал десек дагы болот. Мына унчукпу абалында мисал деп жазылган текст кандай форматка ээ экен карап көрсөк. Ал үчүн биз жазылган текстте жайгашкан текстибиз жайгашып атпайбы? Ошол уячаны белгилейбиз. Белгилеп туруп, чычкандын оң баскычын басабыз. Басканда билесиңер контексттик меню пайда болот. Пайда болгон контексттик менюдан бизге керектүү болгон, балдар көңүл бургула, керектүү болгон формат cells деген бөлүк өтөбүз. Тандадым. Тандаганда жардамчы терезе чыгып атат. Терезебиз 6 катмардан турат. Бизге маанилүү болгон азыр карап жаткан number деген катмар. Number англис тилинен алганда сан деп которулат. Сандын кандай категорияда биз сүрөттөй алабыз, көрсөтө алабыз башкача айтканда. Же дагы мындай деп айтайын, кандай форматтарга ээ болушу мүмкүн экен биздин жазган саныбыз. Мына ошолордун тизмесин тандап алсак болот. Демек, биздин мисал деген жазылган текстибиз башында кайсы категорияга ээ экен? Туура, general деп жазылып турат. General деген категорияга. Оң жак бөлүгүндө sample деп, мисал үчүн деп көргөзүп атат. Текстибиз, жазылган текстибиз кандай сүрөттөлөт. Силер байкап көрсөңөр, биз number, сан деген катмарды карап атабыз. Демек, биздин каралып жаткан категориялар эмнеге таандык болот экен? Текстке эмес, туура айтасыңар. Бул сандын үстүндө иштегенде гана төмөнкү форматтарга ээ болот. Демек, мисал дегендин ордуна мен быйылкы жылыбызды жазсак, 2013. Формат cells дагы эле баягы унчукпу абалына general. Мен буну number деген абалга өткөрөйүн, сандык абалга. Жана үтүрдөн кийин 3 орун калсын. Окей. Байкап көрсөңөр, жөнөкөй 2013 деген жазылышыбыз 2013 үтүр, андан кийин 3-0 жазылды. Себеп дегенде мен бул форматка алып өткөрдүм. Калган форматтарды өз алдынча карап көрсөңөр болот. Баарына ар бирине токтолуп кетпейин. Мисал катары мен силерге бу жерге жазып кеттим. Форматтын аталышы жана ал форматта жазылган саныбыз кандай көрүнүшкө ээ болот? Силер экраныңарда көрө аласыңар. Кичине токтолуп кетсем, currency деген бул акчалуу формат деп которулат. Accounting деген финансылык формат. Date билесиңер, убакыт, time saat, percentage проценттик, fraction бөлүк, scientific илимий жана башка форматтарыбыз бар. Буларды силер мисал катары практика сабагыңарда карап, же өз алдынча иштегенде карап көрсөңөр болот. Темабыздын кийинки бөлүгүнө өтөлү. Кийинки бөлүгүнө өтүү үчүн биз баягы бизге керектүү болгон формат cells аттуу бөлүккө киребиз. Мен буга чейин айтып кеткендей 6 катмардан турат. Кийинки катмарыбыз бул alignment, тегиздөө деп которсок болот. Орусча айтканда выравнивание. Бул бөлүктө эмне жасай алабыз? Текстти тегиздей алабыз. Горизонтал боюнча, горизонталдуу жана вертикаль боюнча, вертикалдуу. Кийинки бөлүк text control. Text control дегенде биз ташымалды жүргүзө алабыз. Bir топ уячаларды бириктире алабыз. Же бөлүп койсок болот, жана тексттин багытын өзгөртө алабыз. Багыты дегенде төмөндөн жогоруга карайбы, жогорудан төмөнгө карайбы, оңдон солго, солдон оңго бурчтарын өзгөртсөк болот. Ал нерселерге азыр токтолуп кетсек. Бизге мисал бул нерсени көрүү үчүн бизге кандайдыр бир текст керек, бар болгон текстибизди колдонсок. Байкап көрсөңөр, мен азыр мамычанын туурасын чоңойтуп, кичирейтип атамын. Буну эмне? Бизге баягы мамычалардын арасында чегара бар. Ошол жерге чычканды алып келсеңер, чычкандын көрүнүшү төмөнкүдөй формага өтөт. Ушундай формага өткөн кезде гана силер керектүү болгон мамычанын чоңдугун чоңойтуп, кичирейте аласыңар. Ал эми кичинекей бир нюанс, ушул жерге келип туруп 2 жолу бассаңар, ал мамычада эң узун болгон текстке барабарлап, эмне мамычанын чоңдугун өзгөртүп коет. Бул нерсени
чоңойтуп кичиреткенде текстти биз тегиздей алабыз. Тегиздегенде байкап көрсөңөр, бияктагы баягы форматтын категориялар каяктан тегизделип турат? Сол жактан. Эми мен бул нерсени оң жактан тегиздегим келет. Аспаптар тактасына деле кайрылып, мен оң жагына өткөрүп койсом болот. Же болбосо ортосуна. Ал эми саптар ортосундагы тегиздөө, сап боюнча, саптын бийиктиги, кечиресиңер, саптын бийиктиги боюнча тегиздөө жүргүзө турган болсом, ал бул бөлүктөн. Байкап көрсөңөр, бул саптын уячага салыштырмалуу жогорку бурчунан баштайт. Саптын уячага салыштырмалуу ортосунан баштайт. Саптын уячанын бийиктигине салыштырмалуу каяктан, ылдыйдан, төмөндөн баштайт. Бул аспаптар тактасынан. Ал эми менюдан кире турган болсок, оң жакты басып, формат cells, alignment катмар экен. Байкап көрсөңөр, вертикалдуу тегиздөөдө bottom деп турат, төмөн жакта. Бу жерди бассам, карап чыксак ичинде дагы кандай бөлүктөр бар экен. Топ, билесиңер, бул жогору жактан тегиздөө. Center ортосунан, bottom төмөн жак, justify туурасы боюнча жана distributed аныкталган өлчөм боюнча. Биз азыр мен centerди тандайын. Ошондо вертикалдуу дагы, горизонталдуу дагы каяктан тегизделет экен? Ортосунан тегизделет экен. Ортосунан вертикалдуу ортосунан тегизделүү деген кандай? Байкап көрсөңөр, биз саптын бийиктигин өзгөртүп атабыз. Саптын бийиктигин өзгөртүп атканыбызда текст эмне? Уячанын бийиктиги боюнча ортосунан жайгашып турат. Ал эми мен азыр буну өзгөртүп көрсөм. Вертикалды топ дейм. Окей. Байкадыңарбы? Биздин уячанын ичиндеги текст каяктан тегизделип калды? Уячанын бийиктигинин жогору жагынан тегизделди. Эгерде мен бул нерсени горизонтал боюнча сол жактан тегизде деген бөлүктү тандасам, биздин уячанын ичиндеги текст туурасы боюнча сол жактан, уячанын туурасы боюнча сол жактан тегизделди. Көңүл бургула. Демек, бул жерде көңүл буруучу нерсе эмне экен? Уячанын бийиктиги боюнча, уячанын туурасы боюнча тегиздөө. Эгерде биздин каралып жаткан текстибиз силер белгилеген уячанын туурасына батпай калса, ал учурда эмне жасайсыңар? Билесиңер, грамматикада ташымал деген түшүнүк бар. Башкача айтканда, кийинки сапка өткөрүү. Мына ошол ташымалды Excel'де колдонуп көрсөк. Менин учурумдагы азыркы каралып жаткан текстибиз, байкап көрсөңөр, уячанын туурасына батпай калды. Эмне жасаймын? Бирок мен бунун уячанын туурасын өзгөрткүм да келбей атат. Ушул өлчөмдө ал калсын. Ушундай өлчөмдө текстти батырыш керекмин. Ал учурда ташымал жардамга келет. Мен бул каралып жаткан уячаны белгилеймин. Баягы эле оң жакты басып, чычкандын формат cells'ти тандаймын. Бул жерден text control деген кийинки бөлүк турат. Wrap text. Ташымал деп которсоңор болот. Окей. Байкап көрсөңөр, эмне? Каралып жаткан текст кийинки сапка ташылды. Бул учурда бийиктиги боюнча, уячанын бийиктиги боюнча текст батпай калды. Көрүнбөй калды. Батпай эмес, көрүнбөй калды. Көргөзүү үчүн дагы мындай бир маалымат сиздерге. Эки саптын ортосундагы чек арага келгенде чычкандын көрүнүшү төмөнкүдөй формага өтөт. Ушундай учурда эки жолу бассаңар, эң узун бийиктикке барабар болгон аралыкка уячанын бийиктигин өзгөртөт. Урматтуу окуучулар. Уланталы. Форматтын категорияларын жалпы белгиледим. Жана мен тексттин кандай десем, бурчун өзгөртүп көрсөм. Өзгөртүү үчүн 45 degrees деп атат, 45 градуска текстти өзгөрттүм. Жана
Okey. Bayqadыңarбы? Бул жерде текстим эмне 45 градуста өзгөрдү. Улантабыз сабакты. Кийинки катмарларды карап чыксак, кийинки катмарыбыз бул фонд. Бул жерге токтолуп кетпей деле койсок болот. Себеп дегенде фонд бөлүктү силер Microsoft Word'то да карап чыккансыңар, Excel'де да токтолуп кеттиңер. Баягы эле биздин тексттин көрүнүшүн өзгөртө аласыңар, эффекттерди колдоно аласыңар, түс жазылган тексттин түсүн өзгөртө аласыңар, чоңдугун өзгөртсөңөр болот. Кийинки бөлүккө өтсөк, кийинки катмарга өтсөк. Кийинки катмарыбыз бул border, чек аралар деп которсок болот. Чек аралар бөлүгүндө биз каралып жаткан, көңүл бургула, каралып жаткан аймакка чек араларды орното алабыз. Жана чек аралардын чек ара дегенде эми баягы сызыктар менен фрагментти бөлүп алабыз, чийип алабыз. Жана ошол сызыктын көрүнүшүн өзгөртсөк болот, калыңдыгын өзгөртсөк болот, түсүн өзгөртсөк болот. Көңүл буруучу нерсе бул жерде силер чек араны койгондо бир топ уячаларды белгилеп алсаңар болот. Же болбосо бир гана уячанын үстүндө амалды жүргүзсөңөр болот. Мен бир топ уячаларды белгилейин. Төмөнкүдөй аралыкты. Төмөнкүдөй аралык чычкандын баскычын кое бербесеңер, аралыкты билсек болот. Демек мен азыр 13 сап белгиледим жана 2 мамычаны. Каяктан көрүп атам аны? Экраныңарда жогору жакта маалымдап турат. Белгиледим фрагментти. Оң жакты бастым. Format cells. Border деген катмарга келдим. Border катмарынын ичинде чек араларды орнотсом. Бирден орнотуп чыксам болот, урматтуу окуучулар. Байкап көргүлө. Мен азыр бирден орнотуп атамын ар бир бөлүктө. Бул деген эмне? Бул деген азыр башынан түшүндүрүп кетсем, сол жака мен сызыкты койдум. Жогору жака сызыкты койдум. Оң жак бөлүккө сызыкты. Эмненин оң жак? Бир гана уячанын оң жагы эмес, каралып жаткан фрагменттин оң жак бөлүгүнө. Фрагментти бир бүтүндөй кабыл алат бул учурда азыр. Төмөн жакта сызык койдум. Бул деген байкагыла, каралып жаткан фрагменттин ичине вертикалдуу сызыкты койдум. Вертикалдуу деген бир гана вертикалдуу сызык коюлбайт. Демек ичинде канча мамычалар бар болсо, ошол мамычалардын ортосуна сызыктарды коюп чыгам. Горизонталдуу бир гана сызыкты койдум. Бул деген бир гана, кара, биз эмне деп айттым мен? 13 сап белгиледим. Демек 13 саптын ортосу айырмаланып туруш керек. Ал эми мен бул сүрөттөлүштө бир гана сызыкты коюп атам. Демек 13 саптын ортосуна бир гана сызык чийилет дегенди билгизбейт. Ар бир саптардын ортосунда баягы каралып жаткан фрагменттин ичинде ар бир саптардын ортосуна эмне сызык чийилет дегенди билгизет. Жана бул сызыктардын калыңдыгын тандасак болот. Калыңдыгын тандагандан кийин жаңыдан биз баягы этапты өтсөк болот. Мен байкап көргүлө, сырт жактагы каралып жаткан фрагменттин сырткы чек араларын бир аз калыңыраак көрүнүшкө алып келдим. Жана ички чек араларын калыңдыгы жукараак болгонду тандадым. Окейди. Жана көрсөк визуалдуу түрдө. Жагымдуу көзүбүзгө көрүнө баштады. Буга чейинки карагыла, чек араларды койбогон учурдагы абалыбыз кандай эле? Чек аралар коюлгандан кийин көзгө жагымдуу көрүндү десем болот. Жана эмнеге көңүл буруш керекпиз бул жерде? Түс дегенди айтып кеттим. Outline, insight деген дагы тандоолор бар. Кечиресиңер. Outline бул сызыктын көрүнүштөрүн өзгөртсөңөр болот. Төмөнкүдөй өзгөрүүлөргө дуушар болот. Ал эми түсүн да өзгөртүп койсоңор болот. Бирок түсүн өзгөртүү үчүн кечиресиңер дагы түсүн өзгөртүү үчүн эмне жаңыдан белгилеп чыгам. Окей. Же болбосо
içki түс төмөнкүдөй болсун дейли. İçkiler bu. Okey. Байкап көрсөңөр, мен бул мисалдын ичинен эмес, сырт жактагы баскычтарды колдондум. Окей. Төмөнкүдөй каалагандай эксперимент жүргүзсөңөр болот, урматтуу студенттер. Кийинки бөлүгүбүзгө өтөлү. Кийинки бөлүк бул fill, билесиңер, бул каралып жаткан фрагменттин артын толтуруу. Мисалы үчүн фрагментти белгиледим, формат cells, fill бөлүккө кирдим. Мен кандай төмөнкүдөй бир түстө каралып жаткан фрагменттин артын боёгум келет, толтургум келет. Байкап көрсөңөр, бул жак унчук абалындагы түсү, ал эми бул жак болсо, мен эмне каралып жаткан фрагменттин артын өзүм тандаган түс менен боёдум. Жана акыркы бөлүгүбүз калды, бул protection. Бул жерде силер коргоо, барактын үстүндө коргоо же фрагменттердин үстүндө, уячалардын үстүндө коргоо жүргүзсөңөр болот. Кийинки токтолуп кетилүүчү бөлүк бул мамычалардын жана саптардын бийиктигин өзгөртүү. Өлчөмдөрүн өзгөртүү десек болот. Мисал үчүн азыр жалпы категориялардын бийиктигин, уячанын бийиктигин өзгөртүп көрсөк, саптардын бийиктигин, саптардын бийиктигин. Мен каралып жаткан фрагментти белгиледим. Белгилегенде байкагыла, мен уячалар боюнча белгилебей атам. Себеп дегенде, биз уячанын бийиктигин өзгөртө турган болсок, ал эмне? Сапка таасири тиет. Ошондуктан биз саптын бийиктигин өзгөртүү деп атасак болот. Демек, мен саптарды белгиледим. Каралып жаткан саптар, бир топ фрагмент десек болот. Мына ошол фрагментте сап жазылышы турат. Ошол жерге алып келип чычкандын оң баскычын бассаңар, контексттик меню чыгат. Контексттик менюдан row height кантип которулат? Туура. Бул саптын бийиктиги. Саптын бийиктигин мен сан түрүндө көргөзсөм болот. Мисалы үчүн, саптын бийиктиги 8ге барабар болсун. Төмөнкүдөй формага ээ болду. Кичирейтип койдум. Жок. Демек, буну чоңойтсам. 20га барабар болсун. Төмөнкүдөй көрүнүшкө ээ болду. Мен азыр 20 кандайдыр бир шарттуу бир бирдикке барабар болгон чоңдукка чоңойттум. Байкап көрсөңөр, белгиленген аймактын саптарына таасир этип атат бул киргизилген сан. Эми мамычаларга деле ошондой эле, мамычанын эмне? Бийиктиги эмес, мамычанын туурасын өзгөртсөк болот биз. Туурасын. Орусча ширина деп атайбыз, Туурасын өзгөртсөк болот. Туурасын өзгөртүү үчүн биз эмне? Мамычаларды белгилейбиз, каралып жаткан туурасын же кеңдигин десек да болот. Column this, бул жерде туурасы канчага барабар болсун? Мисалы үчүн 80ге барабар болсун. Байкадыңарбы? Белгиленген фрагментке тиешелүү фрагменттин ичинде канча мамыча бар болсо, ошол мамычанын туурасын биз көргөзгөн бирдикке чоңойтуп койду. Чоңойтуп же кичирейтип, өзгөртүп койду десек болот. Өзгөртүп койду дегенде чоңоюшу да мүмкүн, кичирейиши да мүмкүн. Кааламыз, мен эки эсе буну кичирейтейин. 40га барабар болсун, төмөнкүдөй көрүнүшкө ээ болду. Бул мамычалардын жана саптардын өлчөмүн өзгөртүү бөлүгүн карап көрдүк силерге. Ал эми аспаптар тактасынан мамычанын туурасын же уячанын же саптын бийиктигин өзгөртүү үчүн биз home катмардагы, аспаптар тактасына home катмардагы формат бөлүгүнө кайрылабыз. Формат бөлүгүн басканыбызда
Байкап көрсөңөр, Rawhide, бул жерден дагы биз баягы эле тааныш менюга келдик. Же болбосо AutoFit Rawhide деген бөлүк бар. Бул автоматтык түрдө саптын бийиктигин өзгөртөт. Автоматтык түрдө дегенде эң бийик кайсы сап болсо ошол чоңдукка баш калган силер карап жаткан саптардын бийиктигин өзгөртүп чыгат. Ал эми бул жерде AutoFit Column This деген бул мамычанын туурасын автоматтык абалда өзгөртүү дегенди билгизип атат. Корректировка кылуу, өзгөртүү. Бул деген эмне? Туурасы эң узун текст жайгашкан биз каралып жаткан баягы мамычаларда эң узун бар болгон тексттин чоңдугуна өзгөртөт. Ошентип түшүндүрсөм болот. Жана бул жерде дагы кошумча бөлүктөр турат. Карагыла, бекитүү, көргөзбө абалдары, эмнени бекитип кайра көргөзүп койсок болот экен. Бул саптарды бекитип койсок болот экен. Мамычаларды туура бекитип койсок болот экен. Баракты толугу менен бекитип койсок болот экен. Жана аны кайра көргөзүп койсок болот. Дагы кошумча биякта бөлүктөр турат. Барактын атын өзгөртүү, баракты которуу же болбосо копиялоо, түсүн өзгөртүү, баракта баягы эле коргоо бөлүктөрүбүз бар экен. Ушул нерселерге көңүл буруп кетсек. Эми кийинки көңүл буруучу бөлүк бүгүнкү темабызда бул автоформат. Автоматтык түрдө форматтоону колдонуу. Бул деген эмне? Бул текст мен мындай деп айтып кетсем болот. Каралып жаткан фрагмент, диапазон, ошол диапазондо кандайдыр бир Excel сунуштаган форматтагы көрүнүшкө алып келүү. Excel кайсыларды сунуштайт экен, аны биз карап чыксак. Эң биринчи иретте карап чыгаардын алдында биз фрагментти белгилеп алыш керекпиз. Мен ошол фрагментти белгилеп алдым. Кечиресиңер, мен дагы төмөнкүдөй түзүп койдум. Түзүүнү мен жолун көргөзүп кетсем. Азыр мен бир баракты, китептеги бир баракты өчүрдүм. Форматтын категориялары. Бул нерсенин, бул барактын мен копиясын алсам. Копиясын алуу үчүн барактын атын алып келип туруп оң жакты бассам, чыккан контексттик менюдан Move or Copy'ни тандаймын. Move or Copy'ни тандаганда төмөнкүдөй терезе чыгат. Бул терезеден Move to End'ти тандайм, аягына жиберүү, жана Create a Copy. Көчүрмөсүн алып аягына жиберет. Ошентип түшүндүрсөм болот. Окейди бастым. Байкап көрсөңөр, форматтын категориялары аттуу барактын копиясы алынды, жана анын аты форматтын категориялары 2 деп аталып калды. Буну мен AutoFormat деп өзгөртсөм атын. AutoFormat атын өзгөрткөндөн кийин мурунку биз колдонгон форматтарды алып таштайлы. Алып таштоо үчүн мен фрагментибизди белгилеп алдым. Жана стиль бөлүгүндө нормал дегенди тандадым. Байкап көрсөңөр, нормал дегенде бардык кооздоолор алынып таштады. Эми Microsoft Excel сунуштаган стилдерди карап көрсөк, автоформаттоодо стилдерди колдонобуз. Ал үчүн биз эмне? Format as table'га кайрылабыз. Бул каякта Home деген катмардын ичинде экен. Кайрылып, бул жерде Excel сунуштаган стилдерди тандап алсак болот. Мисалы үчүн төмөнкүдөй көрүнүштү тандайм. Окей. Же болбосо төмөнкүдөй көрүнүшкө ээ болсун. Байкап көрсөңөр, эмне автоматтык түрдө Microsoft өзүнө керектүү болгон, өзү сунуштаган форматтарды уячаларга колдонду десек болот. Ал эми окуучулар, силерге тапшырма, бул нерсени өз алдынча дагы кандай көрүнүштөргө ээ экен практикада карап көргүлө. Ушул менен сабагыбызды аяктаймын. Дагы кийинки сабакта жолугушканга чейин жакшы калгыла.